Швецияда жолду асфальттап же жолду оңдоо иштери түнкүсүн жүргүзүлөт. Азыр түнкү саат 11:30. Бул жерде автоунаалар иштеп, азыр 3 полосаны жаап, ал жакта азыр жолчулар иштеп атат. Бир полоса менен эле айдоочуларды өткөрүп атат. Мына алыстан эле мындай жолчулардын коопсуздугу үчүн деп 3 автоунаа турат. 30 мен айдагыла жана мына сол жака бурулгула деп көргөзүп атат. Стрелка буруп. Ары жагында азыр жолчулардын техникасы иштеп атканы көрүнүп атат. Жолчулардын техникасы иштеп атат. Бул жер мен билишимче көпүрө, эки аралды бириктирген көпүрө. Эртең менен таңкы саат 5-ке чейин иштешет. Кечки саат 11-лерден. Күндүз трафик, күндүз мындай жолдун кыймылы кадимкидей калыбына келип калат. Биздегидей болуп, жолду жаап коюп, чуңкурларды касып коюп, таштап коюп, жамгыр жааса ичинде суу толуп калып, анан машинаң менен анынга барып дөңгөлөгүн жарып, айрып, же болбосо жолдун баарын жаап алып, бир айлап, жарым айлап, элдин баарын чаң көчөлөр менен айлантып, элдин базасын албайт. Мына ушинтип эле күнүгө 3 километр, 5 километрден асфальттап отуруп, жолдорду ошондо бүтүрүп коет. Азыр бир полоса менен кетип атабыз. Тиги каршы тилкеде дагы бир полосаны эле бошотуп койгон. Андан тышкары берге жанагындай лежащий полициялар да коюп коюптур. Ката айдап келип өтпөшү мына сакта секирип атат. Кийинкиси да лежащий полиция, мына бул жолчулар иштеп атат. Бейгапар иштеп атат. Артта аларды страховка кылган. Мына бар техникалар, жолчулар иштеп атат. Биз бир полоса менен акырын өтүп кетип атабыз. Бул жерде азыр эмеде көпүрөнүн үстүндө плиталарды алмаштырып атыптыр. Тиги каршы тилкеде дагы көрдүңөр. Ошондой эле автоунаалар турат. Ал жакта дагы мына жол бир 10 чакты жолчу иштеш үчүн канча деген оор техникалар, аларды страховка кылган эмелер, автоунаалар турду. Стрелка болуп жазылат. Сол жак менен өткүлө 30 менен айдагыла деп 1 километрден баштап эле могу жолдун үстүндөгү бизде баягы реклама щит, анан жана башка го ошол жерлерде булар сенсорный экрандарды коюп койгон. Мына могу карайып турганчы. Ошол жерлерден мына мерден азыр көрөсүңөр, мына аркага окшогон жерде карайып эки экран турат. Азыр ал иштеген жок. Эгерде жолдо пробка болсо же жол жабык болсо, ушул жерге чыгат. Мисалы 30 менен айдаш керек, 50 менен айдаш керек болсо, 50 менен айдагыла, тиги пробка дегенси белги берет. Же болсо жабык болсо, кызыл менен X болуп чыгып калат да. Ошондо билесиң, бул полоса бул жака кирген болбойт экен. Демек мен түз өтүп кетейин, бул жака бурулган болбойт деп. Анткени убактылуу ал жерде жабык. Бир авария болуп калды, же башка болуп калды. Чоң жүк ташуучу автоунаа келип жолду бөгөп калды. Мына ошодон билесиң да. Мына бул жерде дагы карайып турат, мына вывесканын астында кара эмелер. Ошол жерлерде экран күйүп кечкисин чыгып калат. Мына жолду ушинтип эле түнкүсүн оңдоп коет. Түнкү саат 11-ден эртең мененки 5-ке чейин. Бул кезде баары бир автоунаалардын саны 70%-га чейин азаят да. Түнкүсүн магышып кээде жумуштар менен чыккан адамдар эле болбосо дээрлик жол таза болот. Күндүз жолдору жаап албай, жолдордун баарын ачып коет. Анан бейгапар өтүп кете бересиң. Жанагындай майда
кичинекей конуштардын ичиндеги микрорайондордун ичиндеги майда барат жолдорду күндүз эле оңдоп коюшат. Анткени бир жагынан асфальтты кырып кете берсе, бир комбайнга окшогон эмес. Артынан шыпырып кетет, анын артынан битумдарды сээп кетет, анын артынан асфальттап кетет, анын артынан тиги таптап кетет. Ошентип эле бардык техникалар биринин артынан бири иштеп эле мындай күндүз эле толтура жерлерде, километр жерлерде жанагындай үйлөрдүн, кварталдардын ичиндеги жерлерди ошентип эле бүтүрүп коюшат. Ошол урматтуу туугандар, бул эми мындай пландалбаган эле видео болуп калды. Бул трафик маселеси, жол кыймылынын маселеси, жолду оңдоо боюнча дагы кеңири видео тартып чыгарганга аракет кылам. Азыр автоунаанын терезеси бир аз чаң болуп калды окшойт. Бир аз тунуктай көрмөй калды, ошон үчүн кечирим сурайм. Анан менин YouTube каналыма катталыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Кайсыл теманы көтөрүш керек, ошол боюнча да комментарий жазгыла, бөлүшкүлө, ошондо көбүрөөк адамдар көрөт. Ушундай өнүккөн өлкөлөрдүн жакшы технологияларын бизге үйрөнөлү, Кыргызстаныбызга дагы ушундай нерселерди жасайлы, Кудай буйруса. Ошондуктан бул каналга катталыңыздар. Жана ушул каналдан дайыма катталсаңыздар, менден жана коңгуроочону басып койсоңуздар, колокольчик. Жаңы видеолор келгенде силерге белги берип турат. Анан силер кирип ал видеолорду көрүп турсаңыздар болот. Мына өзүңүздөр көргөндөй азыр кечкисин өзгөчө могу светофорлор автоматтык түрдө иштей турган сенсорный светофорлор болот эми көбүнчөсү. Тигил жакта автоунаа жок болсо, автоунаа келатканда эле мына жашыл күйүп калат, кызыл күйүп турган светофор түн ортосунда эле келип жөн эле ал жерге токтоп туруп канча дизелиңди же бензиниңди кетирип, аба ырайын айлана чөйрөнү булгап, ушундай нерселер да болбош үчүн бул экология үчүн жана экономика үчүн абдан ыңгайлуу светофорлор. Ошо туугандар, катталыңыздар, жазылыңыздар, бөлүшүңүздөр. Ошол силерден жардам күтөм. Рахмат.